жана андан ары дарбазаны көздөй ошол жерде өнөктөшүп бар болчу Анадолунун айпаянтын ичине. Алыскы бурчка топ баратат. Гол! Мына көрдүңүздөрбү? Экинчи кабаттан ишенимдүү. Ошол жерде соккуну дарбазаны көздөй узатып кетти. Жакынкы бурчка келди. Жок 11 метрлик. Ой да гол эмес. Сеп жасап кетти дарбазачы. 21 номердеги оюнчулар ал жерде топ үчүн күрөштү. Жана ушул жерде жекеме-жеке. Жана гол. Ооба, дал ошондой. Экинчи аракети менен гол жаратты. Биринчисинде жекеме-жеке чыкты. Бул бир азыр дагы бир сонун пас. Бурч бош. Ал жака топ тебилди. Жана ал жакты бул ирет дагы дарбазачы карап кеткен, башаламандык орун алып атат. Анадолунун бир оюнчусу өтө жакшы чечим. Азыр болсо алардын чабуулу кайрадан жекеме-жеке жана алыскы бурчка гол. Мындан кийинки беттеште калыстык кылчудай. Топ абадан жерге түштү жана эки коргоочу мүмкүнчүлүк берип койду. Гол. Жыйынтыгында Анадолу алдыга озуп чыкты. Бул камбек артта келе жатып топту токтотту. Мына эми сокку гол. Ой, сонун голду ишке ашырды. Жок, жакындап атыр. Жакшы, сокку өтө жакшы. Оркап калыптыр. Анадолунун оюнчусу сонун чыгарып берүү. Дарбазачынын азыр бир оор абалдан өзүн өзү сактап токтоткон жок. Абалды курчутканга жакшы мүмкүнчүлүк болду. Атандашы жазгыр өттү. Сонун пас. Бош бурч бар. Жана дарбазачылар жакшы ойноп атат. Атадан көз көрүнүү, жеңиш акырындап алыстап бара жатат. Сонун өткөндөн кийинки пас. Мына эми топту тепсе болот. Ой, караңыздарчы. Сокку гол. Мына 4-чү гол жаралды Анадолу команда. Өз карамагына алып кайрадан оң канатка өткөрдү. Пенальти, жок пенальти. Мен оюнчу ишке ашырат. Абага теп, асманга теп алды. Жана дарексиз пас. Дарбазаны көздөй. Эң кооз гол болушу мүмкүн да ошондой. Гол. Эсеп 2-4. Анадолунун дарбазачысынын азыр активдүүрөөк болуп калды. Ошол буга чейинки гол аларды бир сыйра ойготкондой болду. Жекеме-жеке сокку гол. Мына дарбазачынын буттарынын арасынан ушул жерде топ өтө